Адахан Мадумаров эски истерин көтөрүп алып, тиги туу өзгөртүлүшү керек деп жүргөн. Мени дагы чакырып кабинетине көрсөтүп, Жапаров айтыптыр. 2009 жылы мен кирген. 2009 жылы кечирип койсуң, мен 2009 жылы мамлекеттик катчы эмес элем. Мен 2006 жылы мамлекеттик катчы элем. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мен айттым го, ага көрсөтүп ушундай бир эмне кылганда, ал кайсы кызматта иштейт эле анда. Эмне үчүн мен ага көрсөтүшүм керек болгон, эгер да керек болгон болсо дагы. 2006 ал кайда эле, мен кайда элем. Мен мамлекеттик катчы болуп турганда. Мага Мар Байжиев, аксакал ошол бир сунуштары менен кирген. Ушундай болсо кандай деп. Ал кишинин сунуштары азыр деле менде бар. Мамлекеттик катчы деген ар кандай пикирлер келген болсо башка бир чагып эмес, туура аксакал карап көрөлү, байкайлы деген сөзүн айтат. Муну көрсөткөн сунушуңуз жүйөлүү экен. Мунуңуз туура чыгар. Бирок аны жеке инсан чечпейт да, аны президент да чечпейт да. Деген сөздөр айтылат да. Анан азыр эле бул мода болуп калбадыбы? Туура келбей калса эле башка бир чагып эле барып тарбиялап койгула деп эле 2 айга, 3 айга, 5 айга бир жерге тыгып салган. Анда жок. Дал келеби, дал келбейби, туура карап көрөлү. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо, бизге кайрылыңыз. Документ боюнча кызматтарыбыз: ИНН, СНИЛС, регистрация, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, перевод права, натуральный через нотариус. Биз өз ишибизди таза жана жоопкерчилик менен аткарабыз. Эч ойлонбой кайрыла бериңиздер. Быйылкыдан дагы бир нече көп иштешибиз керек. Мен мисалы быйылкы жылы 2024 жылы иштеген ишиме өзүм канааттанган жокмун. Мен аз иштедим деп эсептейм. Мен туура иштеп акырына чейин элдин мындай көңүлүн толтура албадым деп эсептейм. Ошондуктан эмдиги жылы мындан да көбүрөөк иштейбиз. Биз көп иштесек, кээ бир баягы коррупционерлер тынчы кетип атат. Ыйлап атышат, сыркоолоп атышат, ооруп калып атышат. Сиздер менен бирге Кудай кааласа мамлекетибизди гүлдөтөбүз деген ойдомун. Рахмат. Кечиресиздер, көбүрөөк сүйлөп койдум. Рахмат. Урматтуу Нурлан Турунбек, урматтуу депутаттар. Сиздердин жардамыңыздар менен ушу кызым ушунчалык болуп калды. Şu YouTube kanallarının баардыгы Алла разы болсун, рахмат. Сиздерге да рахмат чоң. Ушунчалык кызым жакшы болуп калды. Кыргыз эле, сиздердин жардамыңыздар менен мына кызым ушунчалык жакшы болуп калды. Чет өлкөгө апарып, кызымдын бир жагына операция кылдырып келип алдым сиздердин жардамыңыздар менен. Азыр эми ошол бир жагы, тамагынын бир жагы да калды. Ону да дагы операция кылышыбыз керек. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен кызым ушунчалык жакшы болуп калды. Бир жагы чандырын алдырып салсам, анан өзүбүзгө окшоп сүйлөп дем алыштары да жакшы болуп калат. Ушу кызды караймын деп, мына азыр ушунун бир эле жагы алынды, бир жагы калды. Ушу бир жагын алсам, Кудай кааласа алдырып таштасак кызым сүйлөйт. Өзүм да ушу кыздын аркасынан оорукчан болуп калдым. Сахар ооруп, башым ооруп, өзүм да кыйналып атамын. Эгер колуңуздардан келсе, дагы да ушул кызыма жардам бериңиздер. Ошо дагы бир жолу операция кылдырып алсак болду. $28,000 керек, калганы жыйылып бүттү. Эм банкым Ажит Кызанархан деп чыгат. 0708 12 94 94. Сбербанкыбыз сиңдимдин атында чыгат. Гүлназик Ш деп чыгат. Ойлонбой ушу кызыма жардам бере бериңиздер. Баары өзүбүзгө келип түшөт. Жанар Акаевди калың эл курч депутат катары 1-2 жыл мурун көрчү да. Азыр өзүңүз айткандай бир аз токтолдуңузбу же биз акыркы учурда азыркы бийлик өзүнө сын айткан кишилерди, атол депутаттарды, депутат мандатын алып коюп атат да, же ошондон чочулаганыңыздан бир аз өзүңүздү токтоттуңузбу? Бул коркконуңуз үчүн токтоттуңузбу же эмне үчүн да? Эми мен мындай коркок эмесмин, бирок чынында мындай өзүм коркокмун деп эсептебейм. Анткени мындай президенттер менен деле күрөшүп өткөндөн мындай анчалык чочулап коркуп жашынам деп ойлобойм. Мындай жамгыр сиздер ошентип ойлогон болуш керек. Бирок бизде дайыма ошол
кылмыш дүйнөсү, криминал, аларды жок кылыш керек, аларды тып-тип кылыш керек деп сүйлөп жүрдүк. Коррупционерлер мону элеп алды, бардыгын алар жок кылыш керек деп. Ошого окшогон биздин талаптар, биз айтып жүргөн нерселер аткарылган, учурлар болгон үчүн. Анан 2020 жылдан кийин бир-эки жолу сүйлөгөндө элдин бардыгы, мен айылга барсам, айылда аксакалдар айтат, башкалар айтат, силерге бирдеме жагабы? Качан көрсөң эле ушинтип жүрө бересиңерби? Мүмкүнчүлүк бербейсиңерби? Иштесин дейм, андан көрө жардам бербейсиңер, колдойсуңарбы деген калың катмар аябай көп болду. Ошон үчүн азыр экөөбүз сүйлөштүк демократия. Демократиянын белгиси ушул. Булар жеңүүчүлөр. Булар шайлоодон утуп келди. Адашпасам бир 89% менен утуп келди. Эми калың катмардын 89% колдоп алар тандады да. Мени тандаган жок, башканы тандаган жок, ушулар башкарсын деп. Анан ошон үчүн мен чын эле кой. Качан көрсөң ушул жанарга эч нерсе жакпайт. Ой ушул тойгозду, мен ушуга ишенбейм деген сөздөрдөн деле кээде тажайсың кадимкидейчи. Анан кой деп андан көрө мүмкүн болсо жардам берейин. Буттоспой туралы. Ичинде өнүгүү бар, жакшылык бар, бюджетте акча пайда болду деп анан унчукпай бир аз мындай көп учурда унчукпай койгонум чын. Мындай колдоп атканым дагы чын. Анан дүйнөдө азыр чын эле олкусулук заман. Мен күндө мындай эл аралык жаңылыктарды караганга аракет кылам. Бүт жерде ушундай. Израиль, Палестина, Иран бияктан, Украина, бияктан ушундай бир олкусулук заман да азыр. Көп өлкөлөрдө мындай ушундай шартта бир дүйнөнүгө бир чакан Кыргызстан деген өлкө дагы ыдырашып, ар кандай болуп, оппозиция болуп, элди көчөгө үндөп, ошондой болбой кичине Кыргызстанда мындай тынчтык болгонун, стабилдүүлүк болгонун мен чын жүрөктөн мындай каалайм азырчы. Ошон үчүн элди жанагынтип козутуп, тынбай сынайтып жүргөн мындай адаттардын көпчүлүгүн анын кереги жок деген чечимде турам да азыр. Бирок эгерде ошондой учур болуп калса, азыркы бийликке деле сынайтып оппонент болгону даярсыз. Мен даярмын. Жакшы жактарын колдойм. Эгерде кемчилик кетирсе, жанагы бир топ саясатчылар камалганда деле заявление алган. Бул азыркы бийликтин эң чоң кемчилиги бул саясий камоолор деп. Анан мен даяр элемин. Дайыма айтканга аракет кылам. Азыр эми көбүнчө сөзсүз эле микрофондон чыкпай, анын үстүнө азыр мен фракция жетекчиси болуп калдым. Ал жакта дагы бир канча депутаттар бар. Алардын да оюн угуш керек болот. Мындай азыр Кыргызстанда мына акыркы сурамжылоолорду деле карап көрдүм да, мындай жакшы өзгөрүүлөргө жардам берейин деген адамдар көп. Мен дагы ошолордун биримин. Мисалы бюджеттин эле мисалы ошол Алай районунда бир айрым социалдык объектилер эмелер болсо мурда 1 миллион сомдон 2 миллиондон которуп койчу. Анан азыр мисалы сурасаң, мисалы моундай элдин маселеси бар экен десең, чын эле бир 30-40 миллион, 50 миллиондон болду которобуз. Мына ушуну бүтүрөбүз деп мындай эме бар да. Анан ушунун баарын көрүп туруп колдогонго менде мындай шарт бар да. Колдогонго негиз бар. Бирок кемчиликтерди жок, идеалдуу деп айта албайм. Бизде ушул өнүгүү менен кошо баягы эркиндик, камоолор ошонун баарына каршымын.